ЛТР каналы Индияда. БЛК Макс медициналык борборунун чакыруусу менен Индия мамлекетинин борбору Нью-Делиге келдик. Биз менен кошо дарыгерлер жана бейтаптарда келишкен. Дарыгердин ордуна кадимки робот операция жасоодо. Бейтаптын ашказанындагы каардуу шишиктердин заматты аныктап, дарты 100% тактык менен алып, адамдын өмүрүн узартуу заманбап ыкмада жүргүзүлдү. Роботтун жардамында операция жасоо бир топ жеңил жана эффективдүү, чоң кесилбейт. Бейтаптын бат бутуна туруусуна жардам берет. Ашказан рагы дарттан пайда болгон тешик роботтун колдору менен бүтөлдү. Аны дарыгер компьютерде сыртта башкарып турду. Мындай акыркы үлгүдөгү технологияда операция жасоо бейтаптын өмүрүнө коопсуз. Ага Кыргызстандан барган 7 дарыгер, онколог, гепатолог, стоматологдор катышып тажрыйба алышты. Медицинадагы акыркы жаңылыктар менен жакындан таанышып, робот менен жасалуучу операцияга катышып жатабыз. Операция бат жасалат экен. Оорулуу үчүн да коопсуз. Жакшы жактары көп. Буюрса алдыда кыргыз медицинасы да мындай жетишкендиктерге жетет деген ойдомун. Бул жерде эң кызыктуу операция жүрүп жатат. Сыртта компьютерде хирург башкарып, дарыгерлер жасай турган жумушту робот бүтүрүүдө. Бүгүнкү медицинанын жетишкендиги. БЛК Макс медициналык борборунун чоң масштабтагы конференциясы башталганы турат. Бул жерге дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн делегаттар келишкен. Дарыгерлер, журналисттер жана котормочулар. Илимий конференцияга жалпы 25 мамлекеттен дарыгерлер чогулду. Баары бир аянтта онкология дартын жеңүү жолдору, канткенде адамзатты бул каардуу оорунун чеңгелинен куткаруу, өзгөчө жаш балдардын өмүрүн сактоого баш катырды. Бүгүн дүйнөлүк медицинадагы алдыңкы тажрыйбалар, аны үйрөнүү, жайылтуу талкууланды. БЛК Макс медициналык борборунда бейтаптарга комплекстүү кызматтарды көрсөтөбүз. Бөйрөк, боор, жүрөк алмаштыруу, омуртка, нейрохирургиялык уникалдуу операцияларды жасайбыз. Бүгүнкү конференцияда биздин жаңылыктарыбыз айтылып, ийгиликтерибиз менен бөлүштүк. Робот менен жасалган операциялар онлайн көрсөтүлдү. Бизде эмгектенген дарыгерлер да сыккан, тажрыйбасы мол. Европа, Америкадан билимин жогорулатып турушат. Кыргызстандан барган дарыгерлердин катарында Кубаныч Абдыкадыров Бишкектен Индияга 11 жаштагы кызын операцияга алып барды. Жерде кызым разжённый сколиоз оорусуна чалдыгып, ошого байланыштуу. Ушул госпиталга келдик биз, кызымды көрсөткөнү. Бизге бияка жардам берип жол көргөзүп келген мына биякта Динара Колдошова деген бар, ошого биз кайрылганбыз. Кайрылганда бизге ушундай жакшы жол көргөзүп, жардам берип, чоң жардамдарды берди. Дүйнө дарыгерлери чоңдор түгүл жаш балдар арасында аномалиялык онкологиялык боордун цирроз дарты көбөйгөнгө коңгуроо какты. Анткени көпчүлүк кишилер, айрым жаш балдар орган алмаштырууга муктаж болууда. По программе обмена опытом Тажрыйба алмашуу программасы менен дарыгерлерге чет өлкөдөн окуу уюштурдук. Кыргызстандын түндүк түштүгүнөн адистерди алып келдик. Азыркы учурда дарыгерлер Индиянын медицинасы менен таанышып, операцияларга катышып, кызыгуу менен окуп жатышат. БЛК Макс медициналык борбору Анар фондусунун ортосундагы түзүлгөн келишим менен биз мындан ары окуулардын көбүн өткөрөбүз. Чет өлкөдөн бейтаптарга эффективдүү жардам беребиз. Технологиялар өнүгүп кеткен, аябай алдыда. Ошолорду кандай колдонушун биринчи жолу көрүп, кандай аппарат экенин, кандай иштешет экенин ошонун баарын көрдүк да. Мисалы, ошол эле Да Винчи деген аппарат бар экен бул жерде. Бул бейтапка андайдан 5 бар экен. Ошол болсо, мисалы, роботизированный хирургия деп коет. Индияга сапар Кыргызстандын AirMed Travel компаниясы Анар фондусу менен Индиянын атактуу БЛК Макс медициналык борборунун ортосундагы түзүлгөн меморандумдун негизинде ишке ашты. Натыйжада Кыргызстандын Бишкек шаары, Ош, Баткен аймактарынан онколог, гепатолог, стоматолог дарыгерлердин иш тажрыйбасын жогорулатууга чоң мүмкүнчүлүк ачылды. Эске салсак, буга дейре дарыгерлер Турциянын бир катар клиникаларында тажрыйба алган. Алдыда эл аралык окууларды күчөтүү көзөмөлдөнүүдө. Сейит Амираев, Шаршен Шайымкулов, Айзирек Абдиева, ЛТР, Нью-Дели.